Шер Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Бизде бунун карындашы менен подружкам болот, через ошол аркылуу таанышкан. Барып эле мага тиесиң деди. Мен давай тием деп, давай кеттик. Тартыш. Мектепти бүткөн эле жөнөткөн. Мектепти бүткөн эле жөнөттүм, мен бир алып качып кетип каласың дедим да. Ушул убакка чейин кайнене дегим келбейт да. Мунун жени келгенде мен унчмайлы кичине сүйлөп калат да деп эшикке чыгып. Мен жашоодо серьезный, көчөгө деле чыкса бирөөнү тамашалашып неме кылбайт, серьезный. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бул Кофе Тайм программасы, алып баруучусу мен Шарказы Турдукулов. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө конок жалгыз келген болсо, бул жолкусунда менин коногум өзүнүн төгөйү менен келип отурат. Ким десеңиздер, Универсал командасынын оюнчусу, тамашоочу Садык мырза. Куш келипсиз. Жана ошондой эле келинчеги жеңебиз менин чогуу. Апал бар. Апал болуш керек да эми. Жакшы. Кандай келип алдыңыздар? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жылдыздуу түгөйлөр менен биринчи жолу биз ушундай форматта интервью кылып атабыз. Биздин куттуу студиябызга кош келипсиздер. Рахмат. Чакырганыңарга. Маанаңыздар жакшыбы? Жакшы, сонун. Настроение жакшы, сонун. Ойдогудай, от души деле. Эми азыр көрүп аткан көрөрмандар деле, мисалы, менин ордумда болсо ушу суроону бермек болуш керек. Кантип таанышкансыздар? Бизби? Кантип таанышканбыз? Бизде бунун карындашы менен подружкам болот, через ошол аркылуу таанышканбыз. Ооба. Ошентип таанышып калгансыздар. Ошо эмне группалашсыңарбы, эмне кыскасы өтөбү? Дос да. Ким биринчи сүйүүсүн билдирген? Неме? Мен. Эми албетте сөз эркек киши да. Эми биринчи сүйүү билдирип, сразу сүйүп калдым болгон эмес. Экөөбүз бир жылдан ашык, 2 жылдай сүйлөштүк окшойт. Эсептебедим мен. Ушу 2 жылдан ашык. 2 жылдай сүйлөштүк да. Сүйлөшүп жүргөндөн Жолукпай эле. Мен өзү негизи андай не деп коет? Романтичный. Романтика деген жакшы түшүнө бербейм менчи. Муну романтика болгон менин ишим деле жок. Жашоого кичине чынчыл караган, реальный караган адаммын. Ушундай барып эле мага тиесиң дедим. Мен давай тием деп, давай кеттик. Той тартыш. Той болуп кетти, болду. Ушу 2 жыл өтүп кетти, бир той болгондо. Урматтуу мекендештер, врач-стоматолог доктор Тилек стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу жана башка бардык кызматтар. Эң негизгиси жума күндөрү тиш жулуу акысыз. Байланыш телефондору төмөндө көрсөтүлгөн. Ошол той тууралуу кичине айтып өтпөйсүзбү? Той тууралуу? Негизи тоюңуздар кандай болуп калды, кандай болуп белгиленди, кандай өткөрүп алдыңыздар? Өз негизи кино тартсам болот өзү биз немеденчи. Касы айтып берейин, же уя албайсыңбы? Жок, уя. Касы биз экөө сүйлөшүп жүрдүк, анан мен апамдар жүрөттүм бул апасыначы. Апасы билен анын апасы Россияда болчу. Тайнесине жөнөттүк. Барсак тайнесем эми эле эне үчүн бала өзүнүн баласы кичине көрүнөт да. Менин кызым бойго жете элек, али жаш. Мектепти бүткөн эле жөнөткөн. Мектепти бүткөн эле жөнөттүм, мен бир алып качып кетип каласың дедим да. Анан менин кызым али жашта бербеди. Макул күздө деди. Бопту деп күздү күтүп отур, анан апасы келди, апасы менен жолуга сүйлөшөбүз деп турсак. Бирөө кардал чыгып эле ошого бере турган болуп калдыр да. Мен шабылы бар силер ондай кылбагыла да. Деп анан мындай бул талашпаган болчу. Олалам мен анан болот анан мен айттым ушунча жыл эмес сүйлөшүп жүрөм анан өзүңөр деле ойлоңуздар. Бул таанышына теген жакшы да, деп эрте бир жакшы сөздөр айтып атып алганбыз. Зор калган бирок жок. Эмгек менен менет кылып турбайсызбы? Менет менен кылып. Өзү азыр мен айтуу немеден да аз да, бирок фантастика кылып айтып жашасам болот өзүчү. Анан мушташып, 30-та булат чыгып, нелерим канап деп айтсам болот, бирок эч окшош болот да. Жакшы. Жеңе өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, кайсы жерден болосуз, кайсы жылы туулгансыз, ушул тууралуу кененирээк. Мен Хайдарова, фамилиям Апал. 2000-жылы 4-апрелде туулгам. Оштун Кыргызчек деген айылында туулгам. Ошол мектепти ошол айылда бүттүм. Анан кийин 2017-жылы окууга тапшырдым мед коллежге. Ошол жакта окуп атып эле турмушка чыккан. Кесибиңиз? Кесибим акушерская дела. Жакшы. Анан ушул тамашоочунун жубайы болуш кандай экен? Чыгармачыл адамдан деп койсом туура болот. Чыгармачыл адам ичип берсем болот. Албетте болот. Сен сүйлөп тур, мен ичип берейинчи.
мен турмушка чыгарда ойлогом, бактылуу ушул бала менен бактылуу болом деп. Кудайга шүгүр, аял катары бактылуумун. Азыр ортобузда 2 кызыбыз бар. Өзү адамгерчилиги менен, кичи пейили менен өзүнө арба алган десем болот. Ошол. Анан үйүңүздөгүлөр мисалы чыгармачыл адамга турмушка чыгып атат дегенде бир аз каршы болушпадыбы? Болгон. Каршы болушкан. Мен кичине болгон неме депчи. Негизи бул апасы айткан да, эми апасы энем айткан. Бул артист бала болсо, артисттер өзү көбүнчө тойдо иштеп, анан аяк бияка гастролго чыгат, бул жака кетип калат, ошол маалда сен кызганып көп урушуп кетесиңер деп мага экөөбүздү отургузуп айткан. Өзү кызганчакмын да. Анан сен кызганчаксың. Ошентип уруш көп чыгып кетет, анан жашооңор болбой калбасын. Ошону ойлон. Эгер макулмун десең, тие бер деди апасы. Деди, мен айттым, эми адамдар аялын таштап Россияда эмне жүрөт го? Гастролго кетсем, бул көп болсо бир жумага кетиши мүмкүн, бир айга кетиши мүмкүн. Эми ончолук алыс убакытка деле чыга албайм өзү гастролгочу. Көп болсо 10 күнгө чыктым, эң алысы ошол. Анан тойго барсам, түнү барам, зато күндүзү кечке үйдөн бере берем. Демек, алып калыш керек болду. Карасам бирөө бериргидей. Ошентип анан тил табышып кетип зор алганбыз. Бир аз кичине ошондой шарттарын айтып анан берген. Ошондой макул болсоң анан тие бер депчи. Анан өтө деле каршы болгон эмес бирок. Эми кийинки романда болсун, кыз кезинде баары жакшы, анан жаман аял кайдан чыгат деген сөз бар эмеспи кыргыздачы? 2 жыл чогуу жашап койдук деп айтып калгансыз магачы. Анан 2 жыл убактысында бир 2 жыл сүйлөшүпсүздөр дагы, анан 2 жыл жашапсыздар чогуу, э? Мындай айырмачылык тууралуу кеп кылып келтирет да. Эмненин айырмачылыгы? Мисалы, бойдок кезде сүйлөшүп жүргөн менен таптакыр башка. Үйлөнгөн такыр башка. Мындай өзгөрүүлөр болдубу негизи сизде? Менимче болбоду деле, бирок болгон нерсеси мындай айырмасы мындай да. Мисалы үчүн сүйлөшүп жүргөн убакта эми ичиңде эмне бар, сен ким боласың, каерден эмне кылып жүргөнүңдү билбейт да. Сыртың эле билинет да. Сыртың эле жасалма сүйлөп, эптеп, кулактарына лапшалар тийилип, сен жакшы деп. Ошон ширин боло берет, бирок айырмасы ошол эле. Анан үйлөнгөндөн уже сен жашап жүргөндөн сен кылыгыңды билет, мүнөзүң менен. Мына ушул тууралуу сурагым келип турат да, ошо мындай мүнөздөр, сиз билбеген эмнелерин байкадыңыз? Мен биринчи көргөндө эле байкагам муну үчүн. Биринчи көргөндө эле тили 2 метр экенин билгем. Бирок мен ушул кызды алам дегем да. Көргөндө эле ушул кызды алам. Себеби экөөбүздүн характерибиз окшош кетет да. Экөөбүздүн тең тез ачуубуз келет. Тез мындай. Шуну болсо бирок көп тарына бербейбиз. Экөөбүз тең жакшы, ошол окшош жерлерибиз ошол. Тарынсак деле бир 15 мүнөткө да. 15 мүнөттөн кадимкидей эч нерсе көрбөгөндөй кайра сүйлөшпөй, кандай жакшы, баягы эмне урушуп кеттиң десең кайра өзү күлүп. Урушканды уялып. Жакшы, сиз эмнесин байкадыңыз? Садык мырзанын уйкучулугун. Нормально. Көрө уктайт. Мактап койсоң кичине да. Бардык эле чыгармачыл адамдар көп уктайт болуш керек. Жок, эми элесе сен деле ошо тойдон барсаң, анан о түнкү саат 12-де, 1-де барсаң, анан обедке чейин уктайсың. Анан жубайлар мүнөздөрүн бири-бирин толуктап турат эмеспи? Ким кызганчак, кимдин жини бат келет, ушул тууралуу. Айтпадым мен, экөөбүздүн немеси окшош эле, жинибиз келгени тез эле окшош. Тез жинибиз келет. Мунун жини келгенде мен унчукам кичине сүйлөп калат да деп, эшикке чыгып, бир нерсе телефон чукулап, майнер койгом, өзүм сүйлөм баслап. Мен жиним келгенде, бирок жиним келдик деп коеюн. Бирок жиним келди. Эми сизден сурайынчы, Садык мырзанын жумушунда сизге эмнеси жакпайт жана эмнеси жагат? Жумушу тууралуу. Бардыгы эле жагат, бирок кичине күттүргөн жакпайт. Бирөөлөр да күттүрөт, анан мени да көп күттүрөт. Жумуш деп. Жумуштан. Эң жакканыч? Эң жакканы ортобузда 8 жаш айырма бар. Анан ол 8 жаш айырманы менен ошо чоң сүйүү, анан сый бар да, ошол мени сыйлап турганы, анан жаш деп түшүнгөн жагат. Ошону түшүнүп турасыз да? Анан деп. Кайын журтка кандай күйөө бала, кандай келинсиздер? Жакшы күйөө бала, сонун. Бардыгы мактайт. Эми 2 жылда башкалар үчүн, биз үчүн көп болушу мүмкүн, башкалар үчүн менимче аз эле убакыт го дейм. 2 жылда бардык сырың ачылбайт. Көп деле алиги өтө калың болуп, бордош болуп кете элекпиз менимче. Бирок эми жакшы. Жакын жакшы барсам баары жакшы тосуп алышат. Жакшы көрөт болуш керек менимче. Мага мактайт. Жакшы көрсөң керек.
али көп убакыт өткөндөн кийин жашым улуу болуп калгандан кийин уже бетиңе айтып коет го. Бола тезирээк же болбосо мындай эле туура уйкудан дегенде эле бетиң али үйүндөгүлөр айткан сөздү олар деле айтып калат го. Азыр пока ондай ачык айкын сүйлөшүүлөр болду элек 2 жылдан бери. Сиз кандай келинсиз? Мен учурдан пайдаланып айтып кетейин. Ушул убакка чейин кайнене дегим келбейт да. Себеби кызы жок, өзүнүн кызындай болгонго аракет кылам. Анан ыраазычылыгымды айткым келет. Себеби 2 жыл болсо, 2 жылдын ичинде бир дагы катуу сүйлөгөн жок. Анан өз кызымдай бир нерсени үйрөтсө дагы катуу үйрөтпөйт. Жакшы сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылат. Эми Садык мырзанын чыгармачылыгы болгондон кийин кызганыштар болгондо өзүңүздү кандай мындай ошол кырдаалдан кантип чыгасыз? Мисалы кызганыштар болуп атпайсызбы? Жумушунда көп бүтөбү. Башында көп кызганат элем. Азыр 2 кызым менен бошой деле. Убакыт эле жокмун ойлогондо. Кая карап эле деппи? Азыр 2 кызым менен. Балаңыз тууралуу кеп болуп калды. Ким көбүрөөк балага көңүл бурат? Атасы келгенде чоң атасына карап кетип калат. Негизи өзү үйдө азыр экөө да. Бирисин карасаң, бирисин баары карап турушат. Өзүң балаң эркелеп ойнойсуң. Конечно, мен көчөдө көпчүлүк үчүн өзү эле карайт. Анан бирок чоң атамдардын үйүнө барганда мен ушул нерсеге таң калам. Атамдай эч ким бала карай албайт да. Мен ачык айкын айтам. Апам дагы даже ошентип ойнота койт. Атам ушинтип ырдап, ушинтип жаш баланы жакшы карайт да. Ушу барганда атам шапкан атам шап менге коюп качып кетип калам. Атам бечара карап ырдап жүрөт ойнотуп. Анан өз эми жакта жашап аткан жерде көбүнчө бала карайт. Аяк киши карайт. Мен анчамын эле карайм. Эми мындай бири-бириңиздердин телефондоруңузду текшерип турасыздарбы? Сөзсүз түрдө. Үйгө барганда меники болуп телефон дейм. Эми телефон текшергенде деле эмне эч нерсе жок да. Мен телефонго жазышканга убактым жок болуп атпайбы. Текшергенге эч нерсе деле таппайт баары. Бунун телефонун мен чукулабайм деле. Чукулап эмне? Эч нерсе деле жок болуш керек, толайм. Эч нерсе жок болот да. Жакшы, анан негизи текшерет бирок. Мен көзүмчө текшербейт, анча көбүнчө уктап калганда текшерет байкайм да. Ушунда уктап, баанда уйку болот да, кээде ошондой уктап каласың, уктайсың, бирок жанындагылар угуп бересиң го. Бирок ойгоно албайсың да. Ушинтип көзүң кырмай карасаң, өлүп түрүлүп мени карап, чукулап аткан ба. Нормально. Эч нерсе таппайт да кой. Сиз аяк көп күлдүрөсүз да. Эл алдында жүрөт. Үй бүлөдө кандай? Кандай ата? Үйдө да көп күлдүрөбү? Үй бүлөдө да күлдүрөт. Бирок башында күлдүрө албайт элем. Кандай десем, адам чогуу жашап жүрө берсе бири-бирине үйрөнүп калат го, ошондой болуп калышы. Биринчи эле бойдогу убакта анекдот айтат элем, башка шутка тамашаларды айтат элем. Күлдүрө албайт элем да, мунучу күлбөйт эле да. Ушунчалык серьезный кыз бекен деп коет элем да мен. Үйлөнүп 2 жыл болуп калды, 2 жылдан бери кеңири күлдүрүш оңой эле муну азыр. Сырын билип аласың го бир паста. Жакшы. Эгерде мындай өзүңүз чыгармачылыгыңыз, жеңебизди мындай сахнага алып чыгайын же болбосо бир кино болсо киного тарттырайын деген ойлор барбы? Жок. Сиздин чыгармачылыкка. Негизи өзү эркек киши айтпайт, бирок ичинен өтө катуу кызганыч болот го мындай. Кызганчак болот го эркек киши, бирок эле сыртынан билдирбейт го. Мен ошондой эркектерден өтө катуу кызганам, бирок эми сени кызганам деп айтып койсоң, көтөрүлүп кетет да. Ошо айтпай эле мен кызганып жүрөм. Киного, клип андайга чыгарганга каршымын мен. Каршы сага. Эми чын себеби тарбияда ушинтип алынган да. Биздин чоң атабыз, апабыз, агаларым менен чоңдор үйрөткөн ушинтип айтат да. Эми бул аял киши эркек кишиге берилген аманат бак да. Ал бакты сен кантип карайсың, кантип көктөндүрөсүң, ал сенин ишиң. Бирок ал бакты сенен башка эч ким карабаш керек да. Бул менин аманатым да. Ошон үчүн буну мен эле сырын мен эле билишим керек, башка эч ким эмес. Ошон үчүн чыгарбайм. Ошон үчүн Инстаграмга ham чыгарбайм, түшүндүңбү нурай? Жакшы, бир маегиңизди токтотуп туруп, азыр мен атайын бир эме даярдадым эле. Бул жерде бул сизге экен. Буну кармап аласыз дагы. Бул сизге. Оюн шарты мындай, мен сурай берем, эгер кимге тиешелүү болсо, жеңеңизге тиешелүү болсо, ушуну чыгарасыз. Өзүңүзгө болсо, мен деп чыгарып коесуз, болду. Даярсыз? Хорошо. Азыр кантип гана турайын, азыр мындай болсо, анан мындай. Монтель айландыра берсем болот экен да? Ошону айландыра берсеңиз болот берет. Даярсыздарбы? Экранга мүмкүн болсо, экранга көрсөтүп алып, бул жакка. Башта эле даярбыз, Үйдө ким кожоюн? Акчаны ким табат? Ким көп коротот? Ким көп коротот? Ким көп коротот? Долайм.
Ким сулуу? Жакшы. Үйдө анча-мынча казанай кагыш турат дейт. Урушты ким баштайт? Кандай окол да? Жакшы. Ким токтотот? Мен. Ким биринчи кечирим сурайт? Экөөсүң сурабайбыз бирокчу. Такыр сурабайсыз да? Жакшы. Ким акылдуу? Кана? Кана баягы, мына. Жакшы. Инстаграмда ким көп олтурат? Инстаграмда? Инстаграмда. Ким көп кызганат? Ким көп сүйлөйт? Ким көп сүйлөйт? Экөөңүздөр экен. Ким көп уктайт? Майрамдарда ким биринчи куттуктайт? Майрамдарда? Мен. Дайыма мен. Тойго барганда ким кечигет? Тойго барганда экөө чогуу тойго барып калсаңыздар. Жоо, анда. Жакшы. Аял киши кеч калып жүрө берет койсу. Ошол бул баягы жасанып даярданганга чейин, рахмат, ушул акыркы суроом болду. Эми өзүңүздөрдү буюрса видео чыкканда дагы көрөсүздөр, ким кандай жооп бергендигинчи. Жакшы. Негизи өзү көп эле суроолордун арасында менимче көп эле мага тиешелүү болду окшойт го дейм. Ким көп уктайт? Ким кожоюн деп. Ким кожоюн деп ойлойм. Эми 2 жыл жашап эле кожоюнмун дей бербесин. Көрөрмандар, Ушунча эле жоош болуп. 10 жылдан сүйлөшөбүз деппи? 10 жылдан сүйлөшөбүз, баары аялыңа баш ийесиң дегендер бар да. Бизде кыргызда ошондой го. Үйгө кетип атсаң, же бул чалып калса, эмне, аяштан коркутасыңбы дейт. Мен ушуда таң кала берем. Мен аялыман коркуйм, менин аялым страшный беле. Коркпойм, просто сыйлайм деп коем. Жакшы. Эми сизге суроо, жаңы айтсаңыз, Садык мырзага мисалы таанышканда биринчи кандай сезимдер болду? Анан ушу Садык мырза турмушка чыгып калам деп ойлодуңуз беле? Ушул тууралуу бир аз айтып өтсөңүз. Биринчи сезимдери жакшы эле болгон. Жүрөгүм сезген. Жок, мен айтпайсың, мен чындап бир айтпайсың, бетиме айтып бересиң го. Мен кайсында? Короче, эмне болгон, алыс жакка тойго барып анан али просто жолдо калып кеткенде келатканда коксу уйкум келип калса, жатып алам, анан машина ичинде баары үшүйсүң да, одеяло багажга салып койду. Ошону айтып берейинби? Жашыл матизи бар деди. Ошол жашыл биринчи жолукканда аркаңы кара деген, артыма карасам, мына жашыл матизи көрүп атасың, ошого карап келер деген. Барып, мынтип эшигин ачсам, укасынын бут кийимдери, анан адил бир нерселер бар экен. Машинасы чаң экен да, киркен. Анан точно ушу балага тийип, мен ушу баланы адам кылам деген. Ушинте берет да бучу. Негизи өзү эле алыска жолго барсаң, кээ бирки жаман жерге барасың да, машина бир күндө эле чаң болуп калат го. Чаң болуп анан ал адиял болсо кокустан жолдо айдап келип чарчап калсаң, уйкуң келгенден чекеге жатып бир саат болсо уктап алсаң, кайра жолго кеткениң жакшы да. Ошондой ойдо салып койгом. Мана ал укамдын патникеси бул машинага чыгып ойноп атып калып калган окшойт да. Чыгып эле ошону айтып берет, сиз ошо шакмар жүргөнсүз дейт. Ошон биринчи ошондой көргөм да, жүдөгөн көргөм. Өзү бир жактан келаткан экен да. Ошол жүрөгүм сезген да. Ушу балага тийип, ушулардын таза кылып берем дегендейм да. Анан айттым, ошо биринчи таанышканда эле жөнөкөй болгон да, жөнөкөй, анан адамгерчиликтүү, сыйлап, ошентип турган. Ошонусу менен өзүнө багындырган, анан жөнөкөйлүү. Доктор айтпай эле койчу. Кыздарга тамашакай жигиттер жагат дейт. Сиздин оюңуз кандай буга? Жок, айттым го. Биринчи эч нерсени тамашалаган мага. Кадимки эле адам үйдө деле мисалы тамашасын ойнойт да. Анан жөнөкөй эле адамга сүйлөгөндө эле сүйлөп, анан жашоодо серьезный, көчөгө деле чыкса бирөөнү тамашалашып неме кылбайт, серьезный. Бир жакка барып соодалашса деле жөнөкөй адам болуп, тамашалашпай жакшына сүйлөйт. Мен менен деле биринчи жолукканда кандайсың, жакшысыңбы, мындай. Вообще телефондо көргөн видеолорун көрөт элем, ондой эмес экен да. Жөнөкөй болгон, ушу жөнөкөй эле адам экен, значит, мага жакты деп эле сүйлөшүп кеткен. Азырчы, азыр күлдүрөбү? Азыр күлдүрөбү. Азыр
Наоборот, мен күлдүрүп турам, тамашалашып. Анча тамашалардын идеясы жеңемен чыгат окшойт. Ой, неме да, Казанга жакын жүрсөң карасы жогат дегенде, анча сценарий түзөт го. Кээ бирки тамашалар мен ойлоп берем, сценарий жазып, бул аткарат дейм. Жакшы, анан баягы үйдө отурганда өзүңүз видеолорун көрүп, мындай сын айтып турасызбы, сын пикирлерди айтып? О, айтып берет, Сөзсүз. айтып берет, мындай окуп, мындай окуп, эми ал жерде өзүң кантип турганын билбейсиң да. Мен деле чыгып алып өзүм көрүп ушундай окуп калдым дейм. Бул боптур десең кара айтып берет да. Мен айтпасам ким айтат чынбы? Мен айтып, ошо кемчиликтерин, мисалы кийими андай жаман болуп калса, ошону оңдоп кийин, башка ондой кылбашына неме кылам да, аракет кылам да. Бунун эмесинен кийип чыксаң жакшы болот, мындай кыл деп. Көрө контролдоп турбайсыз демек, айтып деп, албетте. Андан кийинки эми сиздерге эң акыркы суроо, бири-бириңиздерден бири-бириңиздер билбеген бир окуялар болду беле? Мисалы, билбеген, мүмкүн болсо ушул эфирде айтып берсеңиздер жакшы болот деп ойлоп атам. Жеңген билбеген окуялар. Билбейм, айтпайм. Билген эле бир кызык окуя айтып берем. Билгендер мен көргөн жерде айтып берем. Бул ошо экинчи кызыбыз боюнда болчу. Аял кишибиз боюнда окуп калганда баянда окуп атат го. Эми сен пока бойдок билбейсиң деди го. Аял киши боюнда окуп калганда эмне жегиси келсе ошону жейм деп только ой ошодо окуп атат, башка эч нерсени ойлонбой калат. Анан мен тойдон келип атам, мага балык ала келсеңиз болобу? Мен балык жегим келип атат деди. Баптыр врач айтты, жегиси келсе алып бер, жегиси келген нерсени жебей койсо балага витамин аз болуп калат, бала майып болуп калышы мүмкүн, же бир нерсе кем болуп калышы мүмкүн. Сөзсүз жеген нерсени алып бер деди. Баптыр. Анан балык деди, да балык алып барсам, үйдөн нан түгөнүп калыптыр. Сиз балык алганда жок, кызык окуя. Балык алганда нан албайсызбы дейт да. Мен сен үйдө отурсаң деди, мен үйдө эмне бар экенин, эмне жок экенин каяктан билем, мен келсем кете берсем айтып койбойсуңбу десем, бир деп сүйлөнүп ыйлап кет. Мен балык жейм деди, нан жок, кантип жейм? Нан жок жеберчи десең, нан жок жейм. Баптыр жүрөм, сен бир нерсе болуп калбасын деп бойуна убакта. Жүрүп деп машинага отургузуп, жайдын күнү жүрүп машинага отургузуп анан барып нан алып келдик. Нан алып келгиче эми эшикте сөрдө отурат элек да. Сөргө нан алып келип үйгө кирдик, нанды коюп чай ичейин десек эле бая балыкты мышык жеп кетип калыптыр да. Ана дейт, сиз дейт нан алып келбей коюп, мен балык мышык жеп кетти. Кайрылып мен күнөөлүмүн десем, өзүң жинесиңби? Жыйыштырып коюп кетпейсиңби десем, кеттик дегенде шашылып кетип калдым дейт да. Ошентип балык насып кое койгон ошогочу. Ошо балык жебей калгансыздар. Балык жебей калган. Анан эртеси 2-3 күндөн кийин барганбыз да. Ооба. Садык Ооба мырза, чейин жегим келбей калды. Садык мырза билбеген окуялар барбы? Айтпай жашырып койгон. Азыракта болду. Азыр келатып, неме магазинге түшүп келдим да. Токтобой эле келдим го мен. Сиз келе электен биринчи. Бая акчам бар келе, жетпей калабы деп, бая костюмуңуздан 500 сом алып, памперс алып келдим. Аянага кадап келдим. Кайда калдың? Баягы немеден. Уруш кетпеңиздер анан. Эфирге чакырып алышыр, азыр уруштуруп коюптур деп. Майли үйгө арна сүйлөшөбүз. Эфирде жатасыздар. Рахмат чоң сиздерге. Ушундай убактыңыздарды бөлүп эфирге келип бергениңиздерге. Мына сүйлөшүп отуруп мен азыр убакыт карасам, 1,5 саат убакыт өтүп калыптыр. Майли, негизи сага рахмат чакырганыңа. Негизи ушул убакка чейин чакырат эле, бирок барбайт элем. Мен өзү интервью канча жакшы көрөм, себеби кызык эмес болуп калса күйөрмөн качырып албай депчи, сен да убара кылбайын деп анан бир аз айткан, эми сен өзүбүз менен бирге чогула жүрөбүз, коллектив чакырган макул деп келдик. Бирок бир жагынан сүйүндүм, мен ушинтип адам катары көрүп чакырып атканымачы. Адам кубанат экен да, мен да чакырат экен да, мен да демек адам катарында бар экенмин деп сүйүнүп келе бердим. Рахмат. Көрөрмандарга дагы рахмат. Бар болгула, аман болгула, эч кимибиз оорубайлы. Жеңиңизге эркин микрофон сизге. Атайын чакырганыңарга рахмат. Ошол үйдөн келдик, даярданып атайын. Кызыбызды эшикке бирөө карматып коюп отурабыз мына жерде. Рахмат, чоң сонун болду. Сизге рахмат. Көрүүчүңөр көбөйө берсин да. Мындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эскертип коюшум керек. Жеңебиз бүгүн биринчи жолу эфирге чыгып атат. Ошондуктан анча-мынча сөздөр болсо, мен ойлойм туура түшүнүү менен кабыл алабыз, баардык нерсе.
Себеп дегенде албетте биринчи жолу эфирге чыкканда баары талкунат эмесмин. Мен азыр өзүм эстейм, отуруп алып биринчи жолу эфирге чыккан күндөрүмдө. Бүгүн биздин төрүбүздүн коногу Садык мырза өзүнүн жубайы келинчеги менен болду. Сиздер менен Шерказы Турдукулов. Биз менен бир болуңуздар. 7 канал бизден алыстабаңыздар.